Жылдын мыкты спортчулар менен таныштырууну улантабыз. Бүгүнкү биздин каарман ММА чебери Бусурманкул Абдибайыт уулу. Спортчу өзүнүн шамдак айлыгы тайманбастыгы менен өзгөчөлөнөт. Анан дагы ал ата-андаштарын нокаут менен жеңип көнгөн. Канткенде каршылашты эстен тандыруу оңой. Мунун сырын Бусурманкул алдыдагы сюжетте айтып бермекчи. Бусурманкул өлкөдөгү алдыңкы мушкерлерден, ал өзгөчө кармаштар менен көпчүлүктүн эсинде. Дайыма беттештерде ата-андашын бат эле эстен тандырат. Айтымында бул ийгиликке жетүү үчүн жылдап машыккан, бир ыкманы 100 кайталаган учурлар да болгон. Правый прямой, левый боковой. Левый боковой, правый прямой. Ушул ударлардын жыйынтыгында көп нокауттар болот. ММА коркоктор үчүн эмес, октаганга чыккандан кийин артка кайтууга жол жок дейт. Бир гана жеңиш керек. Неожиданный болот нокауттун бардыгычы. Эч бир адам бойдун астында нокаут кылам, андай кылам деп айтпайт. Ошон үчүн тынымсыз, биринчиден тынымсыз машыгуу керек. Андан кийин мен жанагы профессиональный чыккан спортчуларды көрөшүт да. Ошонун себебинен баягы аябай боштук керек. Себеп дегенде баягы ударың аябай айтканда тырышпаш керек. Биринчиден бош тактика менен уруш керек да. Мушкер күрөштүн грэплинг түрүнөн дүйнө чемпиону, түрдүү мелдештердин жеңүүчүсү. ММА менен 7 жылдан бери машыгып, Алаш Прайд жана дүйнөлүк эр таймаш уюмунун бир нече жолку жеңүүчүсү болду. Жыл ичинде мушкер чеберлер арасында 6 беттеш өткөргөнгө жетишти. Баарын тең нокаут менен жеңип кетти. Акыркы кармашында өзбек мушкери Дадахан Хасановду жер каратып, ВФ6 Гран-при 2016 мелдешинин чемпиону, дүйнөлүк эр таймаш уюмунун чемпиондук курунун ээси болду. Мындай нокаут кылам, азыр биринчи раундда бүтүрөм деп көп деле антип ойлонуп чыкпайм. Бул кону ошо план программа, бойго канчалык дайындыгым кандай болсо, ошого жараша иштейбиз. Жөнөкөй эле адам болуп өткүм келбейт. Таркка кала турган ис калтырып, например айтканда легенда ошол эле Бурсили, Мухаммед Али, ошол сыяктуу дүйнөгө таанылган легенда адамдардан болгум келет. Ошон үчүн мен ошол максатта тренировка кылам. Бусурманкул жеңилгенди жаман көрөт, андыктан машыгууларга кылдат көңүл буруп, көрүүчүлөр үчүн кармаштарда кызыктуу беттештерди тартуулап келет. Башкы максаты дүйнөлүк UFC лигасынын чемпиону болуу. Ким билет, балким өжөр мушкерге бул бийиктик да багынат. Гүлжан Турдубаева, Кубат Эсенбеков, ЛТР, Бишкек.